Нарын шаарынын тургуну Рабия Ахмедова кезегинде санэпид көзөмөлдөө борборунда 45 жыл лаборант болуп эмгектенип ардактуу эс алууга чыккан. Бүгүн парламенттик шайлоого катышып добуш берүүгө келген Карман пандемияга байланыштуу шайлоочуларга көрүлүп жаткан коопсуздук чараларынан толук өткөрүлүп добуш берди. Номер 4067 шайлоо участкасында жалпы шайлоо башталгандан берки 1 саат аралыгында эле 90 чамалаш жаран келип катышкан. Ар бир жарандын дене табы текшерилип, бет кап, кол кап менен камсыздалып, анан гана добуш берүүгө уруксаат берилүүдө. Азырынча температура болгондор жазыла элек, каттала элек. Эгер андай болуп кала турган болсо, азтакырын элди паникабайт этпейбиз. Бул жерден өзү температуранын эмесин жазып туруп, маска кийип сыртка чыгарып, акырын сыртка чыгартып, сырттан скорыйга акырын салып беребиз. Аталган шайлоо участкасында жалпы 1481 шайлоочу катталган. Келгендер арасында азырынча дене табы жогорулагандар болгон жок. Эгер оору белгилери байкалса, дароо тез жардам кызматы чакырылып, көзөмөлгө алынмакчы. Бирок жаран добуш берүүгө катыша алат. Санитардык көзөмөл жакшы аткарылууда болуп атат. Шайлоочулар келгенде өздөрүнүн маскасы менен келгендер маска бербей албай эле кирип атышат. Маскасы жокторго маска менен камсыз кылып берип атабыз. Температура болсо скорыйдун көзөмөлү менен чакырылат. Шайлоого катышып кетет, бирок өзүнүн медицина өздөрүнүн эрежелерин менен шайлатып туруп маска менен, антисептик менен анан кетишет. Жаз айларынан тарта өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу санитардык нормаларды сактоого карата көрүлүп жаткан чаралардын болушун шайлоочулар жылуу кабыл алышууда. Анткени бир берилген өмүрдү жоготуп албай сактап калуу баарынан маанилүү экени талашсыз. Бүгүнкү санитарный норма аябай жакшы болуп атыптыр. Эшиктен кирип келатканда колдорду жуудуруп атыптыр. Маскаларды кийип алып, элдер кирип атыптыр. Коронавируска карата элдер өзүнө сактаса жакшы болот. Эч качан заболевание болбойт. Көйгөйлүү абал, санитардык абал. Биз бүгүнкү күндө сас тумоону чакырыштагы токтотушта өзүбүздүн колубузда биз кармашыбыз керек санитардык абалды, өзүбүз сактап масканы тагынып, колубузду антисептикти пайдаланышыбыз керек. Чпара Садыкказиева, Самат Дөлөсбеков, Нарын шаары.